за счет отключения электроэнергии, сколько ущерб бюджет республики нанесло? Считали, есть анализ такой? Ну, разные цифры, разные эксперты считают, но прямой зависимости такой мы не просчитывали. Точно цифру я сказать не могу. Вчерашний вопрос, два варианта, которые Токтогулский ГЭС циркуляцию сделает, один вариант. Второй вариант пробурить скважину. Если мы сделаем 100 скважин, пробурим, это заполнит наш Токтогулский ГЭС. Во-первых, вы сейчас только сказали, чтобы заполнить ГЭС, надо еще 5 лет. Вот. В-третьих, идет сейчас всемирное потопление, это скважины все равно нам нужны. Вы дайте нам, пожалуйста, своим экспертам, ученый пусть посчитает, анализ делает, заключение сделает. Если считаете необходимым, можно вот этот вопрос решить. Хорошо. Игорь Витальевич, вот город Бишкек обеспечивает 300 скважин днем и ночью питьевой водой. Одну скважину уходит всего лишь 1700 сомов за электроэнергию. Поэтому надо здесь следует посчитать, проверить, и эксперты пусть вам даст заключение. Третий вопрос у меня. Я вам 3 раза писал письмо насчет повышения тарифов, насчет отмены дотации. И 3 раза поднимал правительство часе этот вопрос. Вы пишете ответ, вот 45%, 50% подняли. С годами до 2012 года будем поднимать тариф. Но это вопрос сегодняшний день все равно не решится, потому что съедает, инфляция съедает повышение на сырье, скажем, на тоже битум, тоже другие, мазут, например. Вот однокомнатная квартира всего лишь платит 280 сомов. Двухкомнатная квартира платит 384 сомов. Трехкомнатная платит 492 сома. Этажные дома. Такой же дом в частных квартирах, что прозимовать, покупает 5 тонн угля. Это по 5000 посчитайте, это плюс дрова, это где-то 30 000 мы выходим зиму, да? Они за счет государства, за счет бюджета выходят. Жанатан бери биз уктук, кышка даярдык кандай экен, свет кандай өчүлүп атканын, качан свет боло турганын, жазында дагы мына мартка чейин жетпейт деп атышат. Ошону менен бирге эле менде ушул өкмөткө болгон бир 7 сунушум бар эле, ошону өкмөткө сунуш катары айтып кетейин. Биринчиден биз айтып атабыз, свет жок, светти өчүрүп атабыз. Ошондон улам элди биз көмүр менен камсыз кылыш керек да. Биз азыр могу справкаңарды окуп көрдүк. Ошо көмүр казууга көп акча кетпей жатат. Көмүр казуу Кыргызстанда өнүкпөй жатат. Ошон үчүн көмүр казууну, көмүр кендерин аябай өндүрүшүбүз керек. Муну өкмөт колго алыш керек. Биринчи сунуш. Экинчи сунуш, мына Россиянын өкмөтү Владимир Владимирович Путинге рахмат айтып коелук. Ошо 2 миллиард доллар акча берип, ошентип Кыргызстандын энергетикасын колдоп аткандыгына, мына ошол акчаны эми Камбарата бирди бүтүрүп, Камбарата экини датканы салабыз деп атсыңар. Ошону жакшылап контролго алып, жанагы энергетиктерди биз билебиз, жана 40% коммерческий потеря болуп кетпесин бул дагы. Ошону туура целевой использование кылып, туура багытта колдонсоңор, жанагы ГЭСтерди аягына салсак жакшы болот да. Үчүнчү сунуш, жанагы кичинекей ГЭСтерди салыш керек. Өзүңүздөрдө программаңар бар, ошону ишке ашырып, ошолорду салып, ошого өткөрүшүбүз керек. Төртүнчүдөн, жанагы альтернативный источник электроэнергии. Муну дагы колдонуш керек. Буга да жол ачып беришибиз керек. Бешинчиден, биз өзүбүз мына элдин баары ушул энергетика менен алышып атат. Мына элдердин светин өчүрүп атабыз. Ошол эле убакта электриктер өзүңөр эчтеке кылбай жатасыңар да. Электриктер биринчи өзүңөрдөн баштасаңар болмок. Жанагы 40% потеряны жок дегенде 30ка чүрсөңөр, ошондо бир жакшы болот эле да. 3% чүрдүк деп мактанып атасыңар, бул аз. Ошон үчүн бир жылдын ичинде муну 20%ке чүрүш керек. Анткени Советтер Союзунун убагында 17% болчу тиги технический потеря. Кийин коммерческий потеря деп койдуңар, культурно айтып койдуңар. Бул коммерческий потеря эмес, бул деген прямое хищение электроэнергии. Ошон үчүн муну азайтыш керек. Төртүнчүдөн, бешинчиден мен айтып элем, жанагы дотация боюнча кайра кайрылгым келет. Мына жана айтып өттүм, ошо 1 комнат, 2 комнат, 3 комнат үйлөр 200, 300, 400 сомдон
төлөп кыштан чыгып атат. Ал эми ошондой эле үйлөр, частный үйлөр, жер тамдар дейлик 20 миң 30 миң менен кыштан чыгып атат да. Эми буларды мен 6 жолу кат жаздым, дагы эле отменять эте бермейинче жаза берем бул каттычы. Бирок булардыкын 2-3 эсе көбөйткөн күнү деле баары бир булар бир 2 миң сомдон төлөгөндө деле жакшы болот да. Айына 2 миңден төлөсө ошондо себестоимостун жабат. Ошондо деле кымбат болбойт буларга. Биз ошондо 6 миң сом менен бир айда төлөйт экенбиз. Жер тамдагылар. Булар 2 миң төлөсө деле 3 эсе арзан болот атпайбы? Анан бул светти өчүргөндө, булардын светин өчүргөндө булардын үйүндө газы бар. Үйүнүн отоплениясы бар. А бизде свет өчтө бүт баары токтоп атпайбы? Же отопление жок, же газ жок, же үй жылуу эмес. А булардыкында баардыгы бар. Ошон үчүн бул жерде алар дагы түшүнүш керек. Ушундай оор акыбалды Кыргызстандын экономикасын, бюджетте акча жок экенин түшүнүш керек дагы. Алар деле ушуга макул болуш керек деп мен ойлойм. Же болбосо эл менен иштеш керек. Бул деген частный үй, менчик. Ошон үчүн өкмөттөн акча жибергенге болбойт мыйзамдын негизинде. Ошон үчүн эл менен иштеп, кичине элге түшүнүк берип, баягы иждивенческий состояниядан элди чыгарыш керек да. Мун үчүн эл менен иштеш керек, агитация, пропаганда кылыш керек, элге жеткириш керек. Андан кийин булар жанагы 95% элдин эсебинен 5% элди багып атабыз да. Мына 7 областтын эли, айылда жашаган элдер. Ошонун эсебинен ошо 5% элди биз багып атабыз. Бюджеттен 2 миллиардтан ашык акча жылга кетип атат. Ар бирөөнө бөлсөңөр 10 миң сомдон тиет экен жылга дотация. Муну отменять этиш керек. Муну бизден бай мамлекеттерде дагы жок. Казакстанда 92-жылы отменять этип салган. Биз Кыргызстан эң кедей мамлекетпиз. Бүгүнкү күнү андай коммунизмде эч кимге түзө албайбыз. Бекер суу, ызык суу, бекер отопление деген. Булардын суусу 57 сом болуп атат. Бул 3 бутылка миниваданын акчасын төлөп атат. Ошон үчүн муну да токтотуш керек. Мен ошону өкмөткө кайрылат элем. Ушунун баарын эске алып иштесеңиздер ушуну. Кыштан аман эсен чыгып кетелик.